Kenjebаев Аманкан Батырбекович, Агрардык суу жана аймактарды өнүктүрүү экология комитетинин төрагасы. Бүгүн келген иш чапарыбыз ушу Агра комитеттин ушу Баткен областынын Кадамжай, Баткен жана ушу Лейлек райондорун кыдырып, ушу ирригация маселеси, айыл чарба жана удобрие маселелерин жеринде көрүп, анан баягы өзү салымыбызды кошуп, өз сунуштарыбызды киргизип кетели деп келип отурабыз. Бүгүн азыр бир көндү каналында отурабыз. Мында элге да туура жеткендей болсун. Ушу келген суунун бул Өзбекстанга агып кетет. Муну толук кандуу биз Кыргызстанга алып кала албай атабыз. Бүгүн мынакей ушу жерден сүйлөшүүлөр жүрүп атабыз. Кийинки жылга ушу бюджетке киргизип берип, азыр ушул жерге бир 9 километр, 8,1 километр дагы 18 кубтук канал салышыбыз керек болуп жатат. Ошого да бир 800 миллион сом керек болуп турат. Аны бүгүн мына чечимге алып атабыз. Ушул күзгө чейин проектни долбоор документтерин бүтүрсө, кийинки жылдын бюджетине киргизип, ошону баштасакпы деген ойдо бар. Кепилдикти биз ушул жерден беребиз. Бүгүн ушул жерден биз чечимибизди дайындап келгенбиз. Ушу алымча, кошумча сунуштар менен бул жерден кабыл алабыз. Комитеттин чечимин алып, аны жогорку кеңешке чыгарабыз, анан жана өкмөткө да беребиз бул маселе боюнча. Биз мына туура айтып атабыз, бул жерде Минфиндин да өкүлдөрү бар. Ошолорго айтып атабыз, мына кийинки жылга азыр мына суу башкармалыгы бизге октябрга чейин ушул жана проект документациясын алып келсе, биз ушу кийинки жылдын бюджетине киргизгенге аракет кылабыз. Бул эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирге иш алып баратабыз. Ал министрликтер да биз менен чогуу жүрөт. Бул жерде эми көп маселе жергиликтүү бийликтин өзүндө. Мына бүгүн биз жергиликтүү бийликтин баарына жолугуп атабыз, ал жерге сунуштарды киргизип атабыз. Кээ бир маселелерди ошон үчүн атай бул жерге Минфиндин өкүлдөрүн ала келгенбиз. Ошон үчүн жана өзгөчө кырдаал министрлигин ала келгенбиз. Жеринде чечип берели деп. Азыр кыдырып ошо жеринде чече турган маселелерди кабыл алып атабыз. Азыр Агра комитет, анан региондорду өнүктүрүү комитетинин атынан келип атабыз. Ошондуктан биз азырынча ошол жер суу боюнча маселелер менен келип атабыз. Мына Кадамжай районунда азыр жанагы дополнительный ирригационный системаларды өнүктүрө турган эмелерди карап, ошол комитеттин чечимиге киргизип, ошону талап кылып, ушул жерде Минфиндин эмесине, Каржы министерствосунун эмеси замы келген, айыл чарба министринин замы келген, анан дагы башка министрликтерден бар. Ошол жайда чечип атабыз да, ошол жерде бир аз каржысы вопросторун чечип атабыз. Кудай кааласа, мунун баардыгы ишке аша турган болсо, мына Кадамжайда эле бир 20 миңге жакын гектар жер ачылат да дагы. Ошол анан тышкары эми биз мындан бияга Теке-Секирикке барабыз. Ошол жерде Теке-Секириктен көргөзүп, аны жакшы билесиңер, ал жерде ГЭС пайда болот. ГЭС болот, андан тышкары 2 чоң суу сактагыч пайда болот. Ошонун 70 миң гектар дагы жер ачылат да. Ошол Теке-Секириктин суу мүмкүн могу жерге чейин келиши мүмкүн да. Ушул бүргөндү зонасына дагы өтүшү мүмкүн. Ошондуктан азыр чоң алдыбызда ошондой эмелерди койдук. Буюрса, ушунун баарын ишке ашып, Баткен облусубуз эң өнүккөн региондордун бири болот деп эсептейбиз. Мындайча айтканда, эми өзүм жалгыз жүрүп бүт программаларга киргиздим. Мына 2040 жылгы программага кирди. Андан тышкары 17 жылдын 23 жылга чейин өнүгүү жана ирригацияга кирди. Азыр Баткен облусунун өнүгүү программасына кирди. Анан дагы азыркы эмеге 21-26 жылкы өнүгүү программада бага да киргиздик бул Теке-Секирикти. Азыр эми мына мурда мен жөнүндө мындай коомдук ишмер катары талап кылып жүргөн болсом, жаран катары азыр эми как статусум депутат болуп, ошонун эмесине неме болуп, ушинтип азыр комитеттерди алып келип, министрлерди алып келип, ошол жактарды көргөзүп атабыз. Мен ойлойм, муну бул чоң проект, муну бир жылда бүтпөйт. Муну жылың кичине-кичинеден ишти жылдыра бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Номер 3 Кадамжай округ, Атажан Фырысбек Исламов жогорку кеңештин депутаты. Биз азыр ошо Кадамжай негизи эле Баткен областына келдик. Комитеттин мүчөлөрү бар. Агрардык комитеттин төрагасы депутатыбыз Аманкан Батырбекович бар. Бир топ депутаттар келип, жеринен көрүп, таанышып, көрүп, азыр проекттер менен таанышып атабыз. Иш чаралар менен таанышып атабыз, каналдардын курулушу боюнча таанышып атабыз, БЦРдин курулушу боюнча таанышып атабыз. Кадамжай районунда Эр-1 жаңы проект каналы долбоор ашып азыр ишке жүрүп атат.
ошол жерге БЦР маселеси көтөрүлдү. БЦРдин проекти бар экен, 1 миллион куб суу экен да. Биз азыр сунуш бердик. Жок дегенде бир 5-6 миллион кубка куб сууду пландаштыргыла деп айтып атабыз да. Келечекте дагы өздөштүрө турган жерлер көп болуп атат да. Ошол маселени азыр кабыргасынан койдук. Кудай буйрса азыр булар иштешип атат. Келечекте ошол БЦРлерибиз курулуп калса, бир топ жерлерибиз өздөштүрүп, биздин ошо Кадамжай районундагы жашоочуларга жакшы жумуш орундары түзүлөр, шарттар түзүлөт. Кадамжай районунда ошол сууларды биз чыгарып берсек, 214 миң элибиздин кээ бир жарандарыбыз келип, ошол пайдаланып, отурукташып, чоң айылдар пайда болот да. Ошого биз азыр бүт Кабминдин өкүлдөрү менен, суу чарбасын департаменти менен бардыгы менен акылдашып, азыр сунуштарды берип атабыз. Элдин сунушун да берип атабыз, биз да сунуш берип атабыз. Эл менен тыгыз байланышып, кандай кылсак ушул биздин элибизге жакшы шарттар түзүлөт деп аракет кылып атабыз. Көптөгөн проекттер болду, сиздерге берден информация берип, анан силер маселелер болсо сиздерге айтсак, чечип берсеңиздер деп, мына өзүбүз комитеттерибизге менен кылсаңыздар, биз айткандай, анан біз азық тұрған Нұрғазиев каналы. А мына ер-один ушул да, биздин Калмион айыл өкмөтүдө где-то 5 айылды камтыган неме. Анан негизи бул жер мына мурдагы ер-один деген каналыбыз Өзбекстандан мына немеден бияктан өтүп жүргөн да. Анан биз бу жерден азыр проект жасап туруп, уже проекттин иши башталды. Ал боюнча биз Дүйнөлүк банкка жазганбыз, азыр проекттер даярдалып атат. Дүйнөлүк банктын миссиясы келгенде одобрение жасап кетишти алар. Бул жерде БЦРди да курабыз. Себеби мына апрель-май айларында Кадамжай районундагы мына Аксуу дарыясы эң кийин суу кире деген дагы бизге быйылкы сезонда жылга 5,5 куб 6 кубка чейин суу болсо, быйыл 3,5 куб эми гана суу кирди да. Ошондон дагы бүт мына биз өзүбүздүн каналга берип атабыз элге. Бирок бул меж району мына Өзбекстанда пайдаланган сууданчы. Ошондуктан биз БЦРди бул дагы Дүйнөлүк банк одобрить кетти. И плюс бул жерде жанагы 10 километр Алла каналы курулган. Жолду бойда токтоп туруп кетсеңиздер болот. Бул дагы Дүйнөлүк банктан башталып иштеп атабыз. Эми анан калган дагы бир маселелерди бияктан дагы сиздерге айтып берсек дейт да. Быйыл акимиз айтып атат, жылдын башында дарыяда суу аз болот да, 3,5 куб болуп атат. Ошол мезгилге жетет да, бул где-то 1 айга дефицит болуп атат да. Подпитка кылабыз. Ошого 1 миллион, ошо 1 айга суу аз болгон мезгилде жылга ушундай болуп атат, ошого жетет. Территория канча? Ал силерге керектүү маалын айтып аласыңар. Кышы менен келген сууну толтура берсе болот ал жерге. Кышы менен 2 миллион, 5 миллионго чейин толтуруп койсо болот. Бирок ал жерде ал БЦРди курганга анча чоң көлөмдүү жер жок. Жер жүз. Айланасы асфальт, анан ошо бирок жер берип кеткенде ошо колесный курула турган жердин объему бар. Жер жок. Екі варианты бар. Биринчи варианты. Суу баргандан кийин Исмат деген айылга. Ушул эмнеден айланып чыгат да азыр суучу. А бирге жогорку кеңеш депутаттарына келген. Биз Исмат деген мына проектти жасатып атабыз азырчы. Биз мына границаны алып туруп, бияктан сууду алып келип мына каналга куйсак, эсеген канал. Ошол биздин задачабыз. Ушул проектси болуп атат, ушуну жардам берсеңиздер. Себеби биз ошондо независимый неме суу менен биздин Марказ айыл өкмөтү, ал жерде Масалиев айыл өкмөтүнүн жашоочулары бар, Майдан айыл өкмөтүнүн жашоочулары ушул Көкталага чейин суу исими кылып туруп алып келсек болот. Ушул да бюджет аркылуу жетишибиз керек. Проекттен жасатсак, булар проекттер мындай. Биз 35 миллионго биз өзү болдурганбыз. Азыр эми аны Алла үстүнөн иштесе, же көп же азайып кетет. Тем более биз илгери жасаганбызда инфляция. Эгер иштеген 50 миллион тонна тарабы ешканча
Ошондой болуп калат. Сиздер элдиктерек бүтүрсөңүздөр проектсиз Шуга бирөө сөз көчкөн мынандай да бул өтө маанилүү Nereye gitken yoksular da var? жок, бул жерде населенный пункт, анан бүт бактарак, анан отметка жок. отметка жок. Биз мына эмеден линия боюнча бүт жүргөнбүз. Машина менен пешком жүрүп, анан бүт проектировщиктер келген, специалисттер келген. Ошодон алып, биякта граница бүткөн жерден куя турган эле маселе болгон. Максималдуу акыбат. Кадамжай районунда 3 дарыя боюнча айтып кеттик го. Кан дарыясы деп коебуз. 250 кубка чейин, 300 кубка чейин суу кирет сезонда. Биздикинде негиз айтканчы бул жерден Мавридин Насырдын дарыясынан канча суу келет? Канча куб келет? 70 кубка чейин. 70 кубка чейин келет. Анан Şu siyasi bir yıllık stok 800 milyon kub gelir. Onun biz 13-15%'ını kana alalım. Böyle 10 kubqa расчет kıla vergile. Biz bilen 10 kubtuk kanal bolgandan keyin keregini ala veresiňiz. 5 kub bolsa 5 kub köbeyse dagyn alarsınız. Jергilикти бийлик силер бизде минтип айтканчы. Эсти ушул Yok. Suların doluluğu çok olur. Turgan jer barmı? Yok. Suların doluluğu çok olur. Hazır bir yerde bunday ele bolup oturtlar. Jerlerde ot moğunu ele. Neçe gektar жер өздөштүрүлөт деген мына ушул жерде да. Мынау жерде, мынау жаңа мен айткан сууду мына элдерде 1 миллиард 700 миллион болсо кирээге чейин 3 жылдык срок окупаемость 3 жыл экен. Мынау жерде раньше тура турган 7 участок бар. Андан тышкары ондогон участок бар. Кыскасы бул жерде 45 миллиондук водохранилище курсак болот. Бул өтө жөнөкөй келет. Келип туруп эле мына жерде где-то 600 метр туннель. Туннельсиз деле өтсө болот, бирок скалный. Экономический туннель кылса болот. Анан жөн эле ушу тооду бойлоп эле келет дагы узундугу мына 7 километр, худу мына Кадамжайга чейин. 12,5 миң гектар жер освоение болот. Бул өтө мамлекет үчүн выгодный проект. Бул Кыргызстанда биз мынанда курсак, анан кийин биздин суулар мына водообеспечение. Жаңы решение 12,5 миң гектар. Devletten beklemeye çeyin $1,5 milyon soğacak proyekt. Мен мындай болду да, мен туннелди жөнүндө айтканым 4 туннель курдук. Мен максатым болуп мына жерде 4 туннель курдук. Анан мен 2 водохранилищеде иштегенмин. Бейлекте 1 водохранилище курдук. Капа водохранилище 7 жыл. Мен ошол бул мындай жөнүндө голословный сөз эмес да, мен так инженер айтып атам буларга. Өтө бул жүргөндүнүн освоениесинен кийинги эле проект да. Ол жерде экономичный туура, ол жерде да мен долбоор жасаганмын. Бирок мына 5 milyon bolsa onu boldurbek. Yok mындай да. Ama yeni kapladığına verir. Kapladığına bazı Esinde mamleket o salağın akçanı bakmışlar kasalandı. Вот деп турду. Эме Kızılgıdığınlarla kazı kapitülden karayüzler. Bu yıl Kuday'ın bursa emi Kuday den soğuk versin, yılın ayına şey sanarıp bitirsem usul sisteme gireyiz bari. Cumhur başta şimdiye oldu benim getirdi. азырдан бери эме Görüyoruz. сиздерге 202 миллион сом проект. Бул проекттери бүт барлыгы жасалган. Экспертизадан өткөн да. Жерде да Муну sayız bağında başlanan oldu. Başlamak. Кейін тоқтап қалып, шүмеден топ кетті. жана кандай бу сыйыр деген? Жаққа сeyir деген. Kaysa. Mına mı? Sol jaq, oң jaq az barasa. Bugün de yana 40 bin, 50 bin hektara yerge su jetpeygen yerler var da. Sizde bugün men jana sizden suradım, siz aytıyorsunuz. Tolka patbit kalıp suyunu göğütlerle odasınlar. Bu birinci problemi var. Bирок mına yerde patbitkany göğütsöňüz bu yerge oşo 1 milyon kubka suunun emenin barıl bu serdin gerek var mı? Hazır 3 küp, 3,5 küp su bolup atat da öte defis boldu mына жердеге. Keçir. Sözü böl. Amalgan Batırbekov'un oyu oşonun 1 milyon emes, yok deyin 3 milyon kub. Çoğun deyim. Başka yer yok da. Bol sebep yaktan Başka yer yok.
30 гектар ғана жер бар. Ертең дагы 2 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин кайра эле БСР курайлы бир жерге деп чыкпасын деген ойдо. Оону маселелерге курса болбойбу БСР. Суу барбай койгондон коя качы. Барбай калат. Жоқ, ал жақта барбай қалады. Элдер үйлөр салып алыптыр го. Булар көчүрүш керек дагы. Чоңойтуш керек да, бул на будущее 100 жыл, 200 жылды ойлош керек. Могу ишти полный бирок мындайда силер дагы мамлекеттин уюмунда күндө ойлонбогула. Силер эртеңки күндө биздин келечек менен ойлонсоңор деп атам да. Маселени бир эле чечип кетсек деп атабыз. Рустам болсо кичине бир кошуп коеюн. Жакшы билет, алганын продолжениясы. Кыргызстан портосунда 350 гектар освоение болот. Анын мында сырттары ошол жерде бир жерди көргөнбүз. Барып туруп, Сокоевден мурда ким эле? Ташналип келгенде көрсөткөнбүз. Министрибиз анда мукашып. Эме деген Ал жерден дагы бир БСР кура турган жерибиз бар да. Бул жерден кийин Сакал бул маселени. Биз бүгүнкү күндө мамлекетке 100 миллион акча алып атабыз. 38 жылга 0,75%-тен алып атабыз. Анын 50 миллион ушу ирригацияга деп атабыз, 50 миллион таза сууга деп атабыз. Ошону туура колдонуп, элге туура жекси берели деп атабыз. Анткени ал акчанын 50 миллион доллар нөл жесин, бирок алда келечекте биздин балдар төлөп берет да. Ошону туура колдонолу деп атайып ошого келип отурабыз биз. Туура колдонгула, туура чечим кабыл алалы. Эртең күнү бир ашып калды, элдин атына биз жооп бербейли. Эл да сурайт эртең бизденчи. Ошон үчүн ашыкка кетирбей, баарын мындай бир туура карап туруп, анан туура чечим кабыл алалы деп келип отурабыз. Туура колдонуп, туура чечим кабыл алалы деп келип отурабыз. Биз сурашып баарын жана немелерин барынчы. Азыр Сокеев келсе да тапшырмаңарды беребиз. Мынакей азыр 20 миллионда сүйлөштүк. Счет экономия жанагы проектиңердин bir 5-10 milyon çeşip versek болады eкен. 5-10 milyonlardı. 1 milyon kukka ушул жерге берсеңиздер, бая сиздерге айтып өттүк го. Подпискага жардам берип турсуңдар. Эл азыр бүгүнкү күндө жанагы садик деп айткан жок, суу деп келди да. Эгинибиз суусуз калып ушул жерге берсеңер, сууларыбыз Өзбекстанга түшүп кетет, ошону биз туура пайдаланайлы депчи. Анан мына жерде өткөн каналга азыр берилет, бул жерден аз алган жер каналы бар, ошол жерге токтоп бир көрүп койсоңуздар, анан азыр мен айтып атам, 7 киши бар экен, туура? 7 киши. 7 кишинин проблемасын чечип бергиле. Булар көчсүңөр десең көчөт. Мына жерге шу курулуп беребиз десе, түшүнөт барда. Просто алар менен иштеш керек да, жөн эле келип алып, давай көчкүлө деп. Просто bunun 7 kişinin көчө турганын компенсация кылып бериш керек. Ошол эле могу потерясын компенсация кылып, о нарактан буга караганда 1-2 эсе көбүрөөк жер бергиле нарагырактан. С удовольствием көчөт. Кредит бергиле. Всё, 7 кишиге кредитти биз чечип берели, эгер керек болсо. Понимаете? Ошондо о наракка кылса, анан ошол жактан өзү освоение кылып алат. Мынал жерлердин баардыгы эртең эл көбөйөт. Кайга барабыз? Толго чыгып эме бар. Ушул жерлердин баардыгы мындай кичине өздөштүргөнгө биз о 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл наркын ойлоп айтып атабыз. Путтун түбүн ойлоп 1 миллион куб суу мына жерде турса, ушул жер подпитка. Кегиле 5 миллион кылгыла. Көбүрөөк кылгыла. Мына жерлер насостор менен кийин бак кылып бергиле. Писташка эккиле, бадам эккиле, башка эгиндер эксе болот да. Эгер 5 миллион кылсак эмес, о нарак жерлерден барды өздөрү адамдар өздөрү эле жеткирип алат сууну. Суу эле болсо жеткирип алат. Жерде бар Алмазбек темир кишиге өзү да келип көрүп кеткен. Ошол иштеп атат. Ошол киши проект менен иштеп атат. Түзүп. Бирок 1 миллион 300 миң метр куб. Ondan көбөйтсө мүмкүнчүлүк жок экен. Ал жерде мына 40 гектар жер бар. Азыр депутат айтканда бул 4 гектарды бошотсок, даш кетсе болот. Ошону жетеле киши экен берди. Анан сери эзилбегиле дагы, муну чечкиле да мына Минфинден эмес турат, замы турат. Бул жанагы льготный кредитти берет булар. 7 кишиге жөн эле берет. Туура? Жөн эле берет. Баягы 6% менен. Ошондо булар өздөрү эле көчүп чыгып да до нарактан экиси жакшыраак жер алат да. Анан освоение да болот. Анан бу жерде 5 milyon bolsun. Зачем 1 milyondu kurup? Ertele 1 milyon жетишпей калат. Анан дагы куруш керек болот. Понимаете, азыр мына жерде адамдар азы да жасаш керек муну. Чечкиле шуну, биз жардам берели. Анан 7 кишиге кредит алганда аз да бир маселе. Бул жерге Кудай буйрса келечекте БСР курулуп калса, анан алга айыл өкмөтүнүн үстүнө да курса болот, ушундан продолжение. Ушуну кандай карадыңыздар? Ал жерде дагы бир котлован бар. Коргонтоо деген. Ушун суудан алып барса болот. Болот, ошол жерде дагы бир БСРден, а? Коргонтоо деген бар. Астында каналдан барат, алга каналы. Бирок канчалык эле чоң эмес, бирок. Кальмион БСР деген бар. Ошол пасыракта. Программа развития жазганда бүт маселелер кегилген, камтылган, пландар да бар. Биз сунуш кылып атабыз. Мына кечөө мурда күнү селдер
аябай катуу болду, эми билет балдар. Баарыбыз эле билебиз. Видеодо чыгып кетти баары. Ошо алдын алуу иштерине силерге акча бөлүп берсе Минфин. Анан ар бир районго дополнительный спецтехника бөлүп берсеңер, ошолор жанагы жаңы проект уже. Ошолор акимдер, биз губернатор болуп, ошол азыр монитор кылган эме бар да. Буга чейин ошол жанагы жабыркаган селден неметкен жерлерге силерде эч кандай техника, эч кандай бөлүнгөн эмеспи? Райондорго ушундай жардам жокпу? Bizde есептер техника бар, Кыргызстан боюнчачы. Анан алдын алуу иш-чараларды коюп, ошол сел каналдарды тазалоо, Селебулавиша, жана башкаларды сел агыштарды айлап өтүрдүк. Ошол Баткен областында 47 объектке бөлүнгөн, 47 объектти 5-6 жерде техник иштеп атат. Физика земля иштеп бүтүрүп атат. Анан сел болгон жерде мына 3-майдан баштап 15-не чейин 71 айылда сел каптады да. Кануну бардыгы эле түшүнүп керек. Анын жолун табыш керек да. Алдына алып туруп, мондай сел боло эле, сел боло турган жерди жакшылап туруп, сел болсо ошондон эч зыян тийбей агып кете турган кылып койсо болбойбу? Бала алдын алуу иштери боюнча айыл өкмөтү заявканы берет. Мониторинг биз иштеп чыгат, мониторинг жетекчиси. Ошол сунуш бекилет, схема бекилет, заявканы менен сол айыл өкмөтү. Мына Минфин тарабынан акча бөлүнөт экен. Алдын алуу иштери жасабайсыңар да силер. 54 объект кирген атпаймынбы? 54 объект кирген партия, кирген. Силердин азып атат экен, молодец. Анан финанс жагынан буга жетпей жаткан эмелерди айткыла деп атам да, булар иштеп бүт кылыптыр, көрдүк. Мен өзүм кыдырып чыктым, иштешип атат. Бөлүнгөн жараша. Бөлүнгөн ошол дополнительный эмени айткыла деп атам. Менин айтканым ошол силер сунуш жок, сунуш бергиле деп атам. Дополнительный. Ошол объект боюнча айткылачы. Минфинде бар ошол объект боюнча. 300 миллион сомдук проект бергенбиз мына. Чечип берсин кылабыз ошону, карасам бар. Мен айткан себеби алдын ала кээ бир объекттер бар экен, көрдүк да акча бөлүнө эле экен. Бөлүнгөн акчаларды иштешип атат экен. Мен өзүм көрүп кыдырып чыктым. Бир жылга 2 миллиард. Ошону сиздер эртерээк баягы алдын ала иштер бар экен. Жол бар экен. Бүргөндү массиви. Биякта да 2000 гектар жаңы жер деп атабыз, жанында. Биякта 1,5 гектар жаңы жер, 2000 гектар биякта жанагы Кыргыз кыштак айыл өкмөтүнүн жерлеринде суу жетпеген жерде. Анан баягы 5000 гектар перспективада биякта насос менен алып кетебиз. Этек жагында. Бул сиз жана баратканда оң жак, сол жагын көрмөдүңөр. Баягта Умайне деген эме бар, ошол бүт массив освоение кетет да, канал бар. Ошо потребность воды канча азыр эми? Потребность Кыргыз кыштак айыл өкмөтүнүн суу менен камсыз кыласыздар, Алгага жетеби? Жетет. Алгага да жетет. Анан тиягынан бизде дагы билесиңер да. Нургазиевди реконструкция тиягынан биз бияк жеткиздик. Эми сиздерде планда бар бул жакадан ушул жаңы проектте БЦР курганга? БЦР мына бияк бул биринчи этапты бүтүрсөк, берде наполнительдер бар. Алгары бар. Ошондо карап кетсеңиздер, себеби суу эми ар кандай жаратылыш табигый ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн да, суу дефицитти жабыш керек. Ошо БЦР мына Өзбекстанды көрүп атабыз, БЦР менен эле бүт суу менен камсыз кылып атат да. Биз биякта жазганбыз. Ошону быйыл мынакей азыр ноябрга чейин анда комитеттен чечим чыгарбайдыбы? Биринчи этап проекттерин ноябрга чейин бүтсүн деп турупчу. Анан ошо бүтсө, анан кийинки жылдын бюджетине биринчи этаппен киргизбейби? 800 миллионду бир жылда бөлүп бербейт. Анын да элге ачык айтыш керек, туурабы? Хотя бы кийинки жылга бир 150 миллион, 200 миллион киргизип кетсек, жумушту баштап алсак, наркы жылы менен ошо бүтүргөнгө аракет кылыш керек да. Анда биз комитет чечим чыгарып коелу, ошол быйылкыбызга ноябрга чейин эте алмайынча. Вот правительство айтса, жөн эле берет, толтура акча бүйнөт. А бу жерде да Всемирный банкта да, ЭБРде да толтура Yerden yıkıyor kilo kızım olur. Deputatlar gelip kaptı. Şundan bu onu 18 kutu alıyoruz. Gözünüz orada belirli bana 20 bin hektar yer algıdan Kılıçdak'a çekilen püstüyle dört geldik geldik hastalar. Hazır bizden bu 18 kutu bana Kılıçdak'a çekilir orada. Biz de bana kanarmaya demez 50 kutu çekilen alsak olur degende. Ben şimdi 35 kutu çekilen bana 9 kilometrede kovaçıyor bana düküm çaskıza su çıkar. Ошол немезде мына 13 күн суубуз Кыргызстан кучасы конечно болуп келип атат да. Азыр биздин мынабу дополнительный Кыргызстан деген жагын эмес узундугу 49 километр. Бул алганын ошо Халмен базарын бери агыча барат 49 километр. Сыйымдуулугу 20 болуп барат. Биз ошондо 30 куб болсак дагы биз 10% алабыз да.
Ошондо да 10% алат урматтуу болгондор. Ошон үчүн биз азыр муну мамлекет үчүн беде примерно жазып койгуна 2 миллиард 600 миллион сом. Балким инфляция менен 3 миллиардга барып калышы мүмкүн. Бул каналда тоғды тешпейбиз. Параллельно ушунун үстү менен эле кетет да мындай болуп анакей. Ушул проект 4-5 жылдан бери турат да. Бийлик алмашат. Мына Элдатта мен көп жолу проектчилерге бардым, ал өзүнүн жакшыдан көп барып атабыз. Артка сүрүлүп эле келет да. Жай өзүңүз жакшы билесиз иштеп көргөн. Жайындасы эми мына Кыргызстан айыл өкмөтүндө Саратан июнь айларында жалбырактар түшүп калат. Авыз деп коебуз, авыздарда курттап кетет. Водопровод дагы жок. Бул мамлекет үчүн бул 2 миллиард 3 миллиард эчтеке эмес. Ушул мына суубуз жок. Бул Нарын дарыясынан кийгиле дарыя Кыргызстанда. Ушуну биздин мына депутаттарыбыз, мына урматтуу жоопкерчилик депутаттар, ушуну жеткирип, мамлекет мишик кеткен акчалар өтө көп. Ошону ушуга салып беришиңиздер, Элдаттан суранам, силер баарыңыздар эртең чогулушта элде барып белгестерге айтамыз. Сураным деп. Проект даяр, примерно. Бул топосъемка болгон, примерно суммасы чыккан, ушуну сиздерден жардам эле керек. Мени билесиздер, буландагы сиздер өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү деп атат, сиздер жардам берсеңиздер, баарыбыз башыбыз билсек, бул тарыхта кылadigan иштер. Алмаз, сиздер сунуш кылып туруп эле киргизе бергиле, берки эмеге мен бюджеттен дагы комитет колдоп берели. Бюджеттен колдоп берели. Бүтүп калыш керек. Бул не столько вопрос хозяйственный, сколько политический вопрос, да? Независимость, чек-арада элдерди бекитүү, ошондой иш да бул. Бул политический жагы көбүрөөк да бер. Туура эле. Ошондуктан коммерческий жагы берде бар, но бирок в основном политический. Кылыңыздар анда эртерээк. Ошондой кылып эме кылып сунуш киргизгиле, колдоп берели. Демек киргизип коебуз өзүнүн постановление менен жана чечимде киргизип коебуз, контролго алып. Mana şehirden 70 kocalıkta girdik taş uçaklarına. Eğme ikinci gen planımız bana bu 700 hektar 1776 kocalıkta ikinci gen plan kıldı. Uşul hazırga aytken 8 kilometrege buna kanalda kengeytip alsak o şaka 5,5 kup su alabız. İkide turba menen büyükürdep turbanı çıkarıp 3 kilometre 100 metre 5 kubalık kanaldı da kurup, yani 118 kilometre lotok kurulgan. 1800, yani 644 dep. Şol 118 kilometre neme dağın buğa investisiya tartılıp 7 milyon 100 bin dolarlık proyekt olmanda o şol lotogu üzerinde. Ol respublikanski budjetten şol nemeler kanalımız, vergi nememiz bütüp adır jakın 1 milyardga jakın. Yok, bu jolni ham nima qilibmiz-ku, proyektlar yozgan yuqorida turadi degan